Салам айымдар. Мен атым Айнура Сагынбаева, мен врач-дерматолог, косметолог, психолог, сексолог. Бүгүн болсо биз чоң теманы талкуулайбыз. Так эмнеден чыгат жана аны кантип токтотуш керек. Бул теманы мен көп жолу талкуулагам. Бүгүнкү тема, бүгүнкү видео өзгөчө. Мен силерге биохимия, теринин жанына жакын барып туруп, теридеги болгон процесстер ар бир клетканын ичине кирип, эмне болуп атат так чыкканда, ошол нерсени түшүндүрүп бергенге аракет кылам. Албетте бир видео менен түшүндүрө албайм, бирок бир нече видео тартып, силерди биохимик, косметолог катары даярдайм. Келгиле, түшүнөлү. Биринчиден, биздин клетка бар. Биздин терибиз эмнеден турат? Биздин терибиз 3 катмардан турат. Азыр бизге бир эле катмар кызыктуу, эң үстүнкү катмар. Мынакей. Эң үстүнкү катмар бизде эпидермис деп коет. Ал 6 түр клеткадан турат. 6 катмардан турат. Мындай алганда ал кирпичтен жасалган дубалдай да. Кирпичтен жасалган дубалдай. Азыр силерге эмнени билиш керек? Азыр силерге эпидермис кирпичтен жасалган дубалга окшош. Ошону түшүнүш керек. Экинчиден, силерге мына биринчи катмарга биз көбүнчө мындай жакшы кирпичтерди коебуз да, жаңы кирпичтерди. Кирпичтер могу жерден өсүп чыгат. Могу жер базальная мембрана деп коет. Ушул жерден жаңы кирпичтер пайда болот. Анан барган сайын булар урап сынып, үстүндө болсо мындай эски сынып калган кирпичтер. Азыр бул маанилүү эмес. Эпидермис, теринин үстүнкү катмары, бул дубалдан, кирпичтен турган дубалдай. Анан бул жерде, мисалы, сары кирпичтерди алдык деп койгочу, сары кирпичтин ортосунда бир кара кирпич турат да. Кара болгон. Анан кайра сары кирпичтер, анан бир кара болгон кирпич турат. Бул эмне деген кирпич? Бул өзгөчө клетка. Эмне деген клетка айтайынбы? Меланоцит. Мелано деген сөз, меланин деген сөз бул боёк чыгарган клетка. Ал өзү осьминогко окшош болот. Осьминог жеп көрдүңөр эле? Мындай щупальцалары болот да, мындай болот, анан көп мындай отростоктор болот, осьминогко окшош. Мынакей. Көрдүңөрбү? Бул отростоктору жөн отросток эмес, бул трубкалары да, трубкалары бар. Мынакей. Бул жерде болсо, мына гүлдүрүп тарткан. Мынакей, бул меланоцит. Бул жакшы бизге керектүү клетка. Капкара, күрөң болуп турат. Мисалы, адамдар дүйнө жүзүндө 6 фототипке бөлүнөт. Фототип деген эмне? Меланоциттер көп болсо, сен үстүнкү фототипке киресиң. Эгерде меланоциттер аз болсо, сен астыңкы фототипке киресиң. Мисалы, европалыктар, орустар, булар биринчи, экинчи фототиптеги адамдар. Биз кыргыздар 3-чү, 4-чү, 5-чи фототипке чейин кетебиз. Негроидтер 6-чы фототип, 5-чи, 6-чы фототип. Негрларда ар кандай болот да? Күрөңүрөөк болот, карараак болот, көмүрдөй капкаралар болот. Биз да кыргыздарда ар кандай ак жумал болобуз, саргыч болобуз, туурабы? Капкара болобуз, көмүрдөй кара болобуз. Ошон үчүн меланоциттер көп болсо, мисалы мына 3 сары кирпичке 1 кара кирпич болсо, сен бозураак болосуң. 3 сары кирпичке 2 кара кирпич болсо, сен карараак болосуң. Андан да көп болсо, сен капкара болосуң. Негизи бул меланоциттер бизге эмнеге керек? Меланоцит бул кичинекей завод. Заводдун ичинде көп боёк чыгарылат. Заводдун ичинде кадимкидей процесстер жүрөт. Мисалы, бир рабочий турат, экинчи рабочий турат, үчүнчү рабочий турат, төртүнчү рабочий турат, бири-бирине ошо эмелерди берет, детальдарды берет, анан аягында пигмент чырагат, боёк чыгат. Мондай капкара пузырёкко окшогон боёктор. Анан меланоциттердин трубочкалары менен башка клеткаларга киргизилет. Жанындагы клеткаларга өң берип боёйт. Эгерде меланоциттер жок болсо, виттилиго деген ооруну билесиңерби? Теринин өңү жок. Ак деп да айта албайсың. Бир боп-боз өңү жок тери. Ошондой болмокпуз. Меланоциттер эмнеге керек? Булар солдаттар. Булар туруп, мондай мынтыктарын кармап, мынтыктын ичинде меланин бар. Даяр турушат да.
күнүгө бир нече меланин боек чыгарып турат. Эгерде боек жок болсо, сары адам күнгө эмне болот? Былжырап күйүп калат. Кып-кызыл болуп анан бетинде ыйлак чабар пайда болот. А кара адамдар антип күйбөйт. Кара адамдар жөн эле карарып калат. Демек, кара адамдарды меланоциттер коргойт. А сары адамдарды меланоциттер коргоно албайт. Бирок кара адамдар мындай, биз мисалы экинчи, үчүнчү фототиптер бизде так көбүрөөк пайда болот. Эмне үчүн? Меланоциттер атып кээде адашып калат да. Кантип? Мисалы, күн тийди деп кой. Күн тийди, же тырмап койдуңар аллергия болуп, же барып бир туура эмес пилинг кылып койдуңар. Же бир кремди сүркөсөңөр, бетиңер дагы бир эме болуп анан чыгып козголуп калды. Козголсо, меланоциттер эмне деп ойлойт? Меланоциттер так, душман алда жакта атыш керек экен деп көп меланин чыгарып баштайт. Зал кичинекей фабрика иштеп баштайт. Дук согуш болуп атат. Тезирээк көп боек чыгарыш керек деп туруп, ошо боекту көп чыгарат да. Анан именно ошол жерден так пайда болот. Так пайда болот. Бирок ошо менен эле токтоп калбайт. Токтоп калса сонун болмок. Токтоп калбайт. Болду. Бунун заводдун начальствосу бар, настройкасы бар. Настройкалар бузулуп калат дагы, ошол меланоциттин урукчал болуп калат дагы, көп меланин чыгара берет. Вроде бы үстүңкү катмары 28 күндө сыйрылып түшүш керек. Анан биз жууйбуз, уктайбыз, сыйрылып кетиш керек. А эмнеге кетпей атат так? Так тирүү. Меланоциттердин настройкасы бузулган. Иштеп атат булар тынбай. Демек, эмне кылыш керек такты кетирүүдө? Биринчи ирет меланоциттердин настройкаларын туралаш керек, тынчтандырыш керек, уктатыш керек. Бул номер 1. Бизден доктор Сагынбаева Косметикстен агартуучу креми бар. Ал агартуучу кремде арбутин деген бар. Ошол меланоциттерди тынчтандырат, уктатат. Никотинамид деген бар, B3 витамини. Ал дагы тынч. Эмки видеодо биз могу процессти карайбыз. Заводдун ичиндеги болуп аткан процессти. Анын дагы ар кандай деңгээлде токтотсок болот. Бирок биринчи ирет меланоциттерди уктатыш керек. Жанагы куйругун, дракондун куйругун баспай, башняга кирип принцессаны урдап чыгыш керек да. Драконду уктатыш керек. Уктатуучу дары. Бул меланоциттерди уктатуучу дары. Экинчи ирет эмне кылыш керек? Айтып атпаймынбы? Тери сыйрылат. Сыйрылып туруш керек нормада. 28 күндө биз көрбөсөк деле турулуп туруш керек. Биз аны байкабайбыз. А кээ бир адамда, көп эле адамда, негизи 26 жаштан баштап картаюу процесси башталат. Көп эле адамда ошо турулуу процесси начар болот. Эмне үчүн? Жакшы жуунбайт. Жакшы жуунуучу каражаттарды колдонбойт. Турултуучу пилингтерди колдонбойт. Негизи жаңырбайт, зат алмашуу системасы начар иштейт. Жакшы активдүү кремдерди колдонбойт. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Турултуу процессин тездетиш керек. Жакшы жуунуш керек. Жакшы жуунгула, туура жуунгула. Ошондо турултуу процесси кетет. Экинчиден эмне кылыш керек? Жабышып калган клеткаларды пилинг менен, бизден гель пилинг менен турултуш керек. То есть буга действие бериш керек, буга действие бериш керек, мына буга действие. Анан буга действие бериш керек. Күндөн сакташ керек. Сөзсүз жакшы, реально иштей турган SPF-ти колдонуш керек. Калп эле Made in Korea деген на самом деле Made in China деген кремдер эмес. Жакшы, туура иштей турган кремдерди колдонуш керек. Действительно, реально SPF коргоону берген кремдерди колдонуш керек. Мына 3 эле нерсе, кыздар, 3 эле нерсе. Көп кереги жок. Турултуу, коргоо, тырмабаш керек, аллергия кылбаш керек, ачык күнгө чыкпаш керек, кепка кийиш керек, очки кийиш керек. И меланоциттерди уктатыш керек. Кызыктуубу? Кызыктуу. Эмки видеодо мындан дагы кызыктуу нерселерди айтып берем. Видео жакса суроолорду калтыргыла, лайктарды баскыла, бөлүшүп койгула.